Ар бир сот чечиминин артында мыйзам гана эмес, чоң жоопкерчилик, терең ой жүгүртүү жана адам тагдыры турат. Бирок ошол чечимдерди чыгарган судья кандай инсан? Ал бул кесипти эмне үчүн тандаган? Адилеттүүлүк анын жашоосунда кандай орунду ээлейт? Бул мен судья берүүсү. Бул программада биз соттук чечимдерди эмес, ошол чечимдерди кабыл алган инсандарды жакындан тааныганга аракет кылабыз. Мында расмий кызматтык ишмердүүлүктөн тышкары алардын кесипке болгон көз карашы, адамдык баалуулуктары, турмуштук принциптери жана адилеттүүлүк тууралуу ойлору туурасында ачык маек кылабыз. Бүгүнкү каарманыбыз Баткен областтык сотунун судьясы Майрам Дүйшенбиева. Мен ынанам, буга менин жүрөгүмө жагып турат, ички дүйнөмө дал келет ушул жумуш. Көп укуктук тармактарда, ар түрдүү укуктук тармактарда иштеп келдим. Нотариатта, анан кийин Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу бөлүмүндө мыйзам долбоору боюнча эксперттик отделде, анан 10 жыл бою адвокаттык кызмат. Аягында мен түшүндүм, бул акыйкаттыкты ишке ашыруудан жоопкерчиликтүү жумуш, ошол менен сыймыктуу жумуш. Мен каалап өзүм тандап келдим. Менин атам өзү негизи прокурор менен кызым дечү эле, мен ошо прокурор деле билчүмүн. Мындай соттук кесип бар экендигин билген жок элем. Анан кийин ошол прокурор болуш үчүн ыргакты бүтүш керек экен, 2 жылдык иштеш керек экен, практика эмнелеп, стаж керек деп коет да. Мени ошол жетебиз райондук прокурору өтүп кетти ал киши. Ошого мен атам алып барып, менин кызымды жумушка окууга тапшырыш керек, 2 жылдык стаж керек экен. Анан ал киши почему-то жанында Жетебиз райондук сотуна киргизип, ошол жака секретарь болуп кирип, анан кийин көп жыл окууга өтө алган жокмун. Свердлов райондук сотунда аппаратта иштедим. Сот аткаруучулук дегендей мындай деген кызматтардын баарын өтүп, анан кеч окууга тапшырып, анан кийин окуун бүткүнөн нотариус болуп иштедим. Мамлекеттик нотариус Ленин райондук нотариальный конторасында. Бул ишти үйрөнгөндөн кийин мен мындай кызык болбой калды да. Анан кийин дагы эле ошол тагдырдын буйругу болуш керек. Жогорку сотко кызматта иштедим. Ал жакта 5 жыл, 6 жылга жетпеген убакытта мен түшүндүм, эми мен адвокаттык кыласым болот экен. Мен эми мыйзамдарды окуганды, түшүнгөндү, туура талкуулаганды, пайдаланганды үйрөндүм деп туруп, анан 10 жылдык эмгегим ошол адвокаттык 10 жыл адвокаттык кызматта болдум. Ошол адвокаттык кызматта жүргөн кезимде анан бул ушундай каалоо болду. Кээ бир кесиптештеримдин мага берген совети болду. Сен сотко өтпөйсүңбү дегендей. Мына ошол менен аны сотту тандап, аракет кылып, өтүп азыр иштеп атам. Абдан эле көп татаалдыктар бар, бирок анткени булардан жоопкерчиликтүү кызмат да. Ошонун арасынан мындай кыскача айта кетсем, бул тараптардын ортосундагы өтө талаш, таймашыл шартында, карама-каршылык шартында, карама-каршылык келген далилдердин туурасын тандап алуу, баа берүү жана туура чечимге чыгып кетүү, мыйзамдуу чечимге чыгып кетүү, адилеттүү чечимдин кабыл алышы. Мына ошол татаалдык нерсе деп ойлойм. Эми бул сырткы көрүнүш. Кажется, ошол соттордун ташбоор эч бир нерсеге кайкырбагандай, робот сыяктуу эле отуруп алып эле анан мыйзамды пайдаланып чечимге чыгып кетет дегендей. Андай эмес да. Андай эмес да. Бул эмоциональный эмпатия бизде деле бар. Сөзсүз түрдө кошо переживать этип. Айыпталуучунун дагы, мисалы үчүн кылмыш иштерде көбүнчөсүндө ушундай оор түйшүктү тартып каласың.
ошол эле айыпталуучунун өздүгүн эмнеге ушундай кылмышка барып калды экен, эмне болду экен, жаш эле бала экен, кийинки тагдыры кандай болот деп ошол эле учурда жабырлануучунун ал акыбалын ойлоп, анан бирок ушунун жеңүүнүн бир гана жолу бул өзүнөн өзү подсказка болуп келет. Бул ошол иштин жагдайын абдан изилдеп, ушундай болду беле, туура квалификацияланды беле, бунун кылмышы болгонбу, кандай шарттарда болгон, кандай жаза колдонуш керек, кайсы мыйзамдарды, кайсы материалдык укукту, кайсы процессуалдык укукту колдонуу керек деп анализдөөнүн процессинде эмоционалдык переживание, эмоционалдык оор жагдай экинчи тарапка өтөт да, экинчи орунга өтөт дагы. Эң эле биринчиден ушу туура чечимге чыгат. Судьялар үчүн эң чоң ката бул иштин жагдайын туура так баардык жагынан анализдебей туруп, материалдык укуктук норманы туура пайдалана албай, ошонун кесепетин алып келет. Туура изилдебесе, так изилдебесе, процессуалдык укуктук нормаларды туура эмес пайдаланган. Бул эң катуу ката. Мындай учурда кабыл алынган, ушундай шартта кабыл алынган соттук актылар сөзсүз түрдө жокко чыгарылат. А бул үчүн судья үчүн бул катуу жаза. Кабыл алынган чечим жокко чыгып турса. Мындан тышкары туура эмес кабыл алынган чечим, шашылыш түрдө кабыл алынган чечим, катачылык менен кабыл алынган чечим бир же бир нече адамдардын, ошол соттук процесстин катышуучуларынын жана башка кызыкчылыгы козголо турган тараптардын дагы тагдырына таасир берет, сот системасына карата нааразычылыгын туудурат. Ушундай бир юридикалык последствия. Үйрөнсө болот. Бул билимин жогорулатуу, тажрыйба топтоо менен дегендей үйрөнсө болот. Талыкпас өз эмгектенүүнүн натыйжасында ташыккан судья болуп чыгууга болот. Бирок ошону менен катар тубаса дагы сапаттар болуш керек. Калыстык, акыйкатчыл, чынчыл, боорукер, жоопкерчиликтүү, эмгекчил, адилеттүү. Ушундай бир тубаса сапаттар сөзсүз түрдө болуш керек деп мен ойлойм. Сиздер «Мен судья» программасын көрдүңүздөр. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Баткен облустук сотунун судьясы Майрам Дүйшенбиева болду. Бул программа жасалма интеллект технологияларын пайдалануу менен эфирге даярдалды. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.